Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган 40 сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Эртең Бишкекте кыргыз алтындын алтын куймаларын саткан дүкөн ачылат. Бишкекте эртеңден тарта кыргыз алтындын алтын куймаларын саткан дүкөн иштей баштайт. Бул тууралуу президенттин администрациясы кабарлады. Маалымат караганда, жарандар дүкөндөн алтын куймаларды ар кыл өлчөмдө ала алат. Алтынды эркин сатыкка чыгаруу тапшырмасын президент Садыр Жапаров берген. Дүкөн кыргыз алтындын кеңсесинде жайгашкан. Абдумомунов көчөсү 195 тарегинде. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Кыргызстан менен Кытайдын мамлекеттик чегарасында жаңы бедел өткөрүү пункту ачылды. Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын мамлекеттик чегарасындагы жаңы бедел өткөрүү пунктунун ачылыш аземине Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев менен Кытай Эл Республикасынын Цзиньцзян уйгур автономдуу районунун элдик өкмөттүн төрагасы Эркин Тунияз баштаган эки тараптын делегация мүчөлөрү катышты. Алгач ачылуу аземинде Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров менен Кытай Республикасынын коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин саясий бюросунун мүчөсү, Кытай Республикасынын Суар коммунисттик партиясынын партиялык комитетинин катчысы Ма Синжуйдун видео кайрылуусу болду. Анда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул иш-чараны ишке ашыруу эки мамлекет башчыларынын Садыр Жапаров менен Си Цзиньпиндин макулдашуусунун аркасында мүмкүн болгонун жана Кыргыз-Кытай мамилелеринин тарыхынын жаңы барага ачылганын билдирди. Бедел өткөрүү пункту мындан аркы экономикалык кызматташтыктын дарбазасы гана болбостон, биздин өлкөлөрдүн ортосундагы достуктун жана өз ара урматтоонун көпүрөсү болуп калат деген ал. Жакынкы келечекте Кытай менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы соода жүгүртүүнү жана жүргүнчүлөрдү ташуу көлөмүн көбөйтүүнү камсыз кылган эл аралык маанидеги маанилүү транспорттук логистикалык коридорго айланарына ишенем, деди Акылбек Жапаров. Ал эми Кытайдын коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин саясий бюросунун мүчөсү Ма Синжуй бедел өткөрүү пунктунун ачылышы эки өлкө ортосундагы жакшы коңшулук жана стратегиялык мамилелерге олуттуу салым кошоорун белгиледи. Андан соң ачылуу аземинде сөз сүйлөгөн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев бул жаңы транспорттук коридор Эркечтам жана Торгарт менен катар Кыргызстан менен Кытайды байланыштырган 3-чү ири дарбазасы жана көпүрөсү болуп, мындан да тыгыз өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуу менен учурдагы каттамдардын кулачын кеңейтээрин билдирди. Керемети төгүлгөн Ысык көл облусу менен бакубаты арткан Цзиньцзян уйгур автономдуу районунун чегинде орун алган бул өзгөчө долбоор Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы достуктуу жана кызматташтыкты чыңдайт. Кыска убакыттын ичинде опол тоодой көп иштер жасалды. Алдыда дагы көп иштер турат. Бул биздин чоң жолубуздун башталышы гана болуп саналат, деди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары. Өз сөзүндө Суардын элдик өкмөттүнүн төрагасы Эркин Тунияз бул өткөрүү пунктунун ачылышы менен Кыргыз-Кытай мамилелеринин жаңы баскычына жол ачылганын, жаңы долбоорлорду жана мүмкүнчүлүктөрдү ачып, эки элдин бакубатчылыгына жана гүлдөп өнүгүүсүнө кызмат кылаарына ишенимин билдирди. Белгилей кетсек, бедел өткөрүү пункту жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте убактылуу шарттарды түзүү менен ачылышы болду. Азыркы учурга карата электр чубалгылары тартылган өткөрүү пунктуна алып барган Барскон, Уч-Турфан, Ак Сууна жолунун 58 чакырымына убактылуу жол салынып, көпүрөлөр курулган. Ал эми толук кандуу эл аралык стандарттарга ылайык Кунаа жолу бажы жана чек ара инфраструктурасын түзүү 2027 жылга чейин эки тараптуу биргелешип ишке ашырылат. Ошондой эле 2 жылдын ичинде Цемент Там участогунда толук кандуу заманбап инспекциялык текшерүү комплексинин курулушу пландалууда. Алдыда аткарыла турган иштер тууралуу тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери тарабынан презентация жасалган.
Министрлик азаттыкка катуу эскертүү берди. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлиги Эркин Европа азаттык радиосунун кыргыз кызматына катуу эскертүү бергенин президенттин маалымат катчысы Аскат Алыгөзов билдирди. Ал жазгандай, министрлик мындай чечимге аталган медианын мамлекет башчы Садыр Жапаровго шайлоо өнүктүгү учурунда маркум Евгений Пригожиндин жакын адамдары жардам берген деген чындыкка дал келбеген маалыматтарды таркатуусуна улам келген. Алыгөзов дүйнөлүк аудиториясы бар азаттык радиосунун ушак айың деңгээлиндеги маалыматтарды жайылтуусун өкүнүү менен белгилеп, бул ал жакта эмгектенген кызматкерлердин кесипкөйлүүлүгүнө көлөкө чүрөт деп эсептерин жазган. Эгерде бул материал азаттыктын Кыргызстандын жогорку жетекчилигинин атайын каралоого багытталган редакциялык саясаттын бир бөлүгү болсо, анда күн тартибине ушундай медиа бизге керекпи деген маселе чыгышы мүмкүн деп жазган Алыгөзов социалдык тармактагы баракчасына. Şeriatımızda en көп targıp kılınan nerse sadaka bergile deydi. Şol ölümdördün içinden jagımsız jaman ölümdön, kabilet ölümdön saktayt деген peygamber hadisi var. Demek dayama sadaka verip жүрген adam jaman ahvalda ölbeydi. Ölümü jakşı ahvalda bolot. 19 000 каражат kaldı mınakey eje. Al koyuңuz bul. Çok falan bir şey de istemez kızım. Küçük falan kolumu alıp bakalım. Sütümden verilmedi. Эл үмүтү фондуна колдоо көрсөткөн, ушул эжебизге жардам берген баардык адамдарга Алла разы болсун. 19 000 каражат жетишсиз болуп турат. Ошого кеңири ушул реквизиттерге эжекебиздин жолдошунун М-банкы Курстанбек Б деп чыгат, Мухамбек Б деп Сбербанк чыгат. Тугандар ошого кеңири өзүңүздөрдүн акчаңыздарды салып которуп кое берсеңиздер болот. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Анан бул эжебиз дагы өзү квартирада үйүн сиздерге чагылдырып көрсөтөм. Өзү дагы ошол үйүн сатай десе же башка нерсени сатайын десе, жекебизде эч кандай бир каражат жок болгондугуна байланыштуу айла жоктон сиздерден жардам суроого мажбур болуп чыгып турат. Келиңиздер, көптү көрсөкөл болот демекчи. Ушул эжебиздин диагнозу стеома деп оор дарт менен ооруп калганына байланыштуу эжебизге ошондой диагноз коюшкан. Сөөктөрү ушул жанагындай бул жак шал болуп ушул баса албайт да, азыр бутунда тура албайт, эжебиз эшикке чыга албайт. Allah razı olsun. Yurttan bергендерге. Нени каалайт элеңиз азыр? Çok falan bir şey de istemez kızım. Küçük falan kolumu alıp bakalım. Sütümden verilmedi. Келиңиздер туугандар, эжебиздин сатарга эч нерсеси жок. Ошол колдон келишинче биздин фонд эл үмүтү фондуна ишенген, биз ушул 3 жылдан бери иштеп келебиз, билесиздер. Алла насип кылса кайдыгер карабайсыздар деген үмүттө турабыз. Которуп, колдон келишинче ушул видеого лайк басып, болушунча таратып, ушул реквизиттерге ата алып кеткен реквизиттерге өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, кеңири которуп кетсеңиздер болот. Кыргызстанда кумар оюндары боюнча жаңы талаптар киргизилди. Тизме Кыргызстанда кумар оюндары боюнча жаңы талаптар киргизилди. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Документте оюн автоматтарынын залдары казинодо жайгашуусу керектиги айтылат. Аянты 200 чарчы метрден кем болбошу кажет. Мында 60 же андан көп оюн автоматтары болушу шарт. Кумар оюндары боюнча ишмердүүлүк жүргүзө турган компаниялар лицензия алуу үчүн оюн жабдууларынын жана атайылыштырылган программалык продуктулардын сертификацияланышы тууралуу документтерин көрсөтүшү керек. Ал өз кезегинде тиешелүү мамлекеттик орган тарабынан тастыкталышы кажет. Букмекердик конторалар жана тотализаторлор лицензия алууга милдеттендирилип, казинолордо гана иштей алат. Оюн залдарындагы оюн зоналарындагы тотализатор, букмекердик контора жана казинонун кассасындагы видео жазуулар 3 ай бою сакталууга тийиш. Укук коргоо органдары менен көзөмөлдөөчү мекемелердин сурамы менен дароо берүүгө милдеттендирилет. Утуп алган акчаны алууда оюнчу паспортун көрсөтүп, Кыргызстандын жаран экенин тастыкташы зарыл. Документ 2024-жылдын 27 августунда жарыяланды. Расмий чыккан соң 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Үйдү билгенде өлтүрүп кетмек экен, нарында күйөөсү бычакталган келин үн катты. Жолдошум үйүмдүн дарегин билгенде өлтүрүп салмак экен. Бул тууралуу нарында күйөөсү жумушуна келип бычак сайган келин акыйкатчынын өкүлүнө айтып берген. Эске салсак, 31 август күнү Нарын шаарынын Борбордук базарында жайгашкан ашкананын ичинен 42 жаштагы киши аялына бир нече ирет бычак сайган. Маалым болгондой, жолдошу буга чейин да зомбулук көрсөтүп келген. Ушундан улам келин үстүбүздөгү жылдын июль айында балдарын алып үйүнөн чыгып кеткен. Ал менин үйүмдүн дарегин билбегендиктен жумушума келип бычак сайды, жашаган жеримди билгенде өлтүрүп коймок экен. Укук коргоо органдары тарабынан
адилет чечим кабыл алынып тиешелүү жазасын алсын деп сурайт элем деген жабырлануучу акыйкатчынын өкүлүнө. Жубайлардын ортосунда 3 баласы бар. Балдары учурда жабырлануучунун инисинин кароосунда. Окуянын акыйкатчы Жамиле Жаманбаева өз көзөмөлүнө алып, укук коргоо органдарын үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алууга чакырды. Кыз келиндерибизге карата зордук зомбулук күчөп жатканы менен абдан өкүндүрөт. Мындай жүрөк үшүн алган окуялар кайталанбашы керек. Күнөөлүүлөр мыйзам чегинде өз жазасын алсын. Укук коргоо органдарын үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алууга чакырам деген Жаманбаева. Шектүүгө кылмыш жаза кодексинин 37-122 беренелери бейбаштык максатта өзгөчө мыкаачылык менен адам өлтүрүүгө аракеттенүү менен кылмыш иши козголду. Нарын райондук соту шектүүнүн бөгөт жарасын аныктап 30 октябрга чейин тергөө абагына киргизилди. Акыйкатчынын Нарын облусундагы өкүлү жабырлануучуга зарыл болгон укуктук жана юридикалык жардамын көрсөтүүдө. Келинге узак мөөнөттүү реабилитация талап кылынат. Жетайда Google'га салыктан бюджетке 496,5 миллион сомго түштү. Быйыл Жетайда чет элдик компаниялар Google'га салык катары Кыргызстандын бюджетине 495 миллион 584 миң сом төлөдү. Бул тууралуу Акча бар каржы порталы жазды. 2023 жылдын Жет айына караганда Google'га салыктан түшкөн акча 2,4 эсеге көбөйгөн. Былтыр январь-июль айларында 205 миллион сом чогулган. Google'га салык Кыргызстанда электрондук кызматтарды көрсөтүп, акча таап, бирок Кыргызстанда салык төлөөчү катары катталбаган чет элдик компаниялар тарабынан төлөнөт. Аю компаниясынын директоруна сот чечими чыкканы белгилүү болду. Бишкектин 1-май райондук соту ушул жылдын 17 апрелинде Аю компаниясынын директору Тыныбек Исаевди кылмыш жаза кодексинин 2 беренеси кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу, адалдоо жана уюшкан топту түзүү жага катышуу беренелери менен актаганы 4-сентябрда белгилүү болду. Ал эми акциздик маркаларды жана идентификациялоо каражаттарын жасалмалоо беренеси менен күнөөлүү деп таап 3 жылга эркинен ажыратты. Тыныбек Исаевге мунапыс колдонулуп жазадан бошотулган. Ал 2023 жылы октябрь айында кармалган. Бишкектин 1-май райондук соту андан тышкары Аю компаниясынын кызматкерлери боюнча да өкүм чыгарган. Ага ылайык үй-чаран кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу жана уюшкан топту түзүү жага катышуу беренелери менен акталган спиртти жана спирт кошулган ичимдиктерди мыйзамсыз өндүрүү беренеси менен күнөөлүү деп табылып, ар бир 2 жылдан эркиндигинен ажыратылган. Аларга да мунапыс колдонулуп жазадан бошотулган. Ошондой эле эки жаранга кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу жана уюшкан топту түзүү жага катышуу беренелери менен акталып реабилитация болгон. Аю холдинг мындан 20 жыл мурда негизделген. Курамына 30дай ар түрдүү багытта иштеген компаниялар кирет. Алардын катарында Аю курулуш, Аю грант, Аю лизинг, Аю грант, Токмок Булс, Ак Сарай жана башкалар. Президент Садыр Жапаров 2023 жылы жазында Кабар улуттук агенттигине курган маегинде Аю компаниясынын спирт жана арак заводу мамлекетке өтүп жатканын маалымдаган. Президент ишкана мамлекетке салыкты толук төлөбөй жасалмаксыздер менен иштеп келгенин айткан. Аю холдинг негиздөөчүсү ишкер Шаршанбек Абдикеримов Шаки 5 берене менен айыпталып, издөө жарыяланган. Куликовский ишканасынын кеңсеси тинтүүгө алынганы кабарланды. Bir нече жалпыга маалымдоо каражаттары укук коргоо органдарындагы жеке булактарына шилтеме өрүп, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Куликовский кондитер үй ишканасынын Бишкектеги кеңсесин тинтүүгө алып документтерин алып кеткени жазышты. Андан тышкары башкы кеңсесине мөөр басылганы кабарланды. Атайын кызмат бул тууралуу маалымат бере элек, ал эми Куликовский компаниясы комментарий берген жок. Бирок ишкана иштеп жатканы белгилүү болду. Маалыматка ылайык тинтүү 3-сентябрда болгон. Куликовский кондитер үй Кыргызстанда эң ири кондитердик ишканалардын бири. Анын Кыргызстандан тышкары Орусияда жана Казакстанда да филиалдары бар. Куликовский Кыргызстанда бюджетке эң көп салык төккөн компаниялардын бири болуп саналат. Үй иши министрлигинин сайтында Куликовский кондитер үйүнүн директору Гайворонский Денис Васильевич, негиздөөчүлөрү Куликов Олег Борисович менен Гайворонский Денис Васильевич экени көрсөтүлгөн.